тигил Болот Темиров беле. Болот Темировдун кармалышы боюнча Болот Темировду мен өзүм жеке адам катары деле тааныбаймын. Ал адам менен мен учурашканым деле эсимде жок. Мүмкүн мен ушуга чейин эч качан учурашпасам деле керек ал киши менен. Ал эч кандай коомубузга таанылуу деле бир журналист эмес, же коомубузга белгилүү деле иликтөөчү эмес. Жеке ошол чет элдик гранттарды алып, ошол гранттардын эсебинен бийликти алсыратуу боюнча, бийликти коомго жаман көрсөтүү программасын ишке ашырган бир жалданма журналист. Себеби бул бизде толук маалыматтар бар. Ал адамдардын Темиров Лайф сайтынын сайтпы или там эмне ал редакциябы, мен чөтө жакшы билбей атам. Сайт болсо керек. Сайтынын кайсыл компаниялардан канча акча алгандыгы жана ошол компанияларды кантип алдап жүргөндүгү боюнча дагы бизде толук маалыматтар бар. Ошондуктан булар эгерде мындай толук журналист болсо, бардык маалымат жеткизе турган журналист болсо, коомубузда жок дегенде бир болуп аткан жакшы маселелерди бирөөнбү, экөөнбү бир да жолу көрсөтүп айтып койгон жери жок да. Булар бир гана терс маселелерди айтат, айткан маселелеринин 90% ар дайым жалган.